Саламатсыздарбы, урматтуу көрөрмандар, угармандар, урматтуу мекендештер, кыргызстандыктарым. Мен сиздер менен өзүмдүн 5 мүнөттүк питүмүнткө көрсөтүүмдү баштайм. Бүгүнкү менин айта турган сөзүм бул кадр маселеси. Сталин бекеринен айткан эмес, кадр бардыгын чечет деп. Мына бүгүнкүндө биздин ак үй кадр маселесинен аябай аксап жатат. Мен ак үйгө барсам, жалаң эле ак үйдө сулуу кыздар толуп кеткен. Эмнеге бул сулуу кыздар эмне болуп иштейт десем, алар ошол ак үйдөгү чиновниктердин жардамчысы, маалымат катчысы, секретаршасы, жадаганда кеңешчиси да болуп алган. Анан мен таң калам да, булар кандай кеңеш берет, кандай жардамчы болот, деги эле бул сулуу кыздар кандай кызмат көрсөтөт. Башкача айтканда, ак үй салон красоты же болбосо сулуулардын конкурсун өткөрүүчүдөй болуп калышкан. Хорошо, сулуулардын конкурсун өткөрүсүн, бирок аны өткөзө турган ак үй эмес да, аны пусть жанагы маданият министри өткөзө берсин. Ошондуктан ошол кадр маселесин караш керек. Кадр маселеси сулуулукта эмес, кадр маселеси могуреки башта, анан мээде. Мен айтар, анан ошондой эле трайбалистик кадрлар да болуп кеткен. Көбүнчөсү ошол көлдөн болуп кеткен. Анан мен айтар элем, үй бүлөлөр, кайнатасы аппарат жетекчиси болсо, күйөө баласы президенттин кеңешчиси болуп курчап алганда, мына ушундай трайбалистик көз караш менен кадр маселеси бүгүн өксүп турат. Дагы бир нерсе айтам. Эмне үчүн силерге бетке айткан адамдардан коркосуңар? Ошо адамдардан деле коюп койгула да. Мисалы, Масадыков, Талант Масадыков деген дипломат. Көп жыл бору дипломат болуп иштеген тажрыйбалы бар. Мына бүгүнкү күндө ошол инвестиция келбей калды. Бүгүнкү күндө чек ара маселеси келбей калды. Бүгүнкү күндө чек ара маселеси болуп калды. Бүгүнкү күндө кагылышуулар болуп атат. Мына ошол жерде дипломат керек да. Эмне үчүн Талант Масадыковду жумушка тартпайсыңар? Жумушка тарткыла да. Кыргызда кеп бар. 60 жаштагы атаңдын алдап күчүн ал деп. Анысы кандай, аксакалдардан да тарткыла жумушка. Мына ошолордо тажрыйба бар. Ири мамлекеттерде, мисалы ошол эле Кытай өлкөсү, Россия, Америка өлкөлөрүндө 60тан ашкан өлкө жетекчилери башкарып отурат. Бул дагы жөн-жөнүнөн айтылбаса керек, жана кыргыз макалы. Ошондуктан кадр маселелерине көз жүгүрткүлө. Дагы бир нерсе, бүгүнкү күндө дагы бир нерсе. Мынакей могуреки чоң уят нерсе. Кыргыздын 34 жараны каза болсо, мен сабырдуулук менен ок аттырбай турдум деп Жапаров айтат. Кантип карап турдуң? Ошол адамдар өлүп атса, 3 жашар, 6 жашар, 12 жашар балар, улан кыздар, аталар өлүп атса, кантип сабырдуулук менен карап турдуң? Бул сабырдуулук эмес, бул коркоктук. Дагы бир жолу айтам, бүгүнкү күндө да Садыр Жапаров агрессорду, баскынчыны аты менен айта албай атат. Бирок кыргыз эле агрессор ким, баскынчы Рахмон экенин кыргыз эле айтып атат. Турциянын президенти Эрдоган айтып атат агрессор деп. Биздин президент Садыр Жапаров бүгүнкү күнгө чейин баскынчы ким, агрессор ким экенин айта албай турат. Ошондой эле биздин президент Садыр Жапаров мына бир жума болду. Бир жумадан бери Баткенге бара элек. Сразу жетип барбайт белең, эгерде сен эл десең, жер десең. Ошондуктан кадр маселесине көңүлүңөрдү бургула. Элиң жериң кырылып атса, ок аттырбай койдум деп мактанат. Ошондой эле фейктерге карагандай нерселер жасады. Биздин мамлекет эмне? Фейковый мамлекет болуп калганбы? Чындык айткан, ачык айткан адамдарды фейктер менен жамандатып атасыңар. Жалаң эле фейктер. Ошондой эле анын аркасында үчүнчү күч бар деп айтып атасыңар. Бүгүнкү күндө айтып коеюн, Россия бул биздин стратегиялык партнер. Ал эми сен өзүңдүн стратегия экениңди билбей туруп, стратегиялык өнөктөшүңдү күнөөлөгөн болбойт. Россия бизге жардам берип келген, жардам берип келип жатат. Мына карагылачы, миллиондон ашык элди, кыргыз элин, жумуш менен камсыз кылып, ошол миллиондон ашык эл өзүнүн үй бүлөсүн багып жатат. Башкача айтканда, айылдарды карагыла. Элек жерлерин карагыла, жашнакай үй салгандар, жашнакай эненин кийингени, балдардын жакшы окуу жайларда окуганы, бул ошо миграция тарабынан болуп атат да. Буга биздин бийлик шарт түзүп берген эмес, Россия түзүп берген. Ошондуктан өзүңдүн стратегия эмес экениңди билбей туруп, стратегиялык өнөктөшүңдү күнөөлөгөн болбойт. Мына менин бүгүнкү 5 мүнөттүк
көрсөтүм ушул болду. Рахмат көңүл бөлгөндөрүңүздарга.